келген uçak samolyot mına uşul. Samolyottan düştük verirse. Soğuk'a çıktık. Kalgan gelgenlerin aldın soğuk'a çıktık. Kondisyoner. Muz takmıştı orada. Hava rayı orta oken öte ısık emas. Jaydın ayağındagıday eкен. Күз mezgili жақындағанда Кыргызстанда погода болуп калат, так ошондой экен. Август айындагыдай. Мама кол көтөрүп атыш. Мекендештер, жалпы кыргыз элин караңыздарчы, кереметтүү Дубайда чындыгында таң каласың. Өзгөчө баа бересиң. Кооздугуна суктанасың. Көрүп алып, биздин дагы мамлекетибиз качан ушундай болот экен деп бир өзгөчө бир сезимде каласың. Көп шаарларды көрдүк, көп шаарлардын ичинде чындыгында өзгөчө кооздук караңыздар. Бизде 2008-9 жылдары Жалал жергесинде дагы ушундай международный аэропорт курулат. Мына курулат болуп атканда 2007-2008 жылдарында. Мына ошол аэропортто калып кетти. Кийин революция болуп кетти, башка болду кыскасы. Аэропортто дагы биздин мамлекеттен көптөгөн баягындай коррупционный иштер кармалган, жакшы билесиздер. Коррупцияга аралашкандар, коррупция менен шектелгендер, жада калса теги бор закондорду ушул аэропорттон көп нерсе чечилет. Кызыл килемдин үстүндө узатып койгондор, мамлекеттүүлүгүнө кадыр баркына, мамлекеттин символуна, мамлекет болуп желеги желбиреп эгемендүүлүк мамлекет болуп сакталып турганына ошондой бир-эки адамдар өтө чоң, кандай десем, ошибкасын келтирген, мамлекеттин бир душманына айланышкан да. Анткени алар ошол кыргыз мамлекетинин эң башкы аэропортунда ошондой бир мыйзам жол бербегендей жумуш алып барып аткандан кийин албетте бир булар үчүн тарых басып берет мындай инсандарга. Дубай, Эмират, Тодай, Мандай, Эсенбер, Керен, Тайм. Бул жакта саатын айтып. Автобустар укмушу. Азыр Дубайдын сааты буюрса канча? 9:41 болуп калды. Current time 9. Çok 8:40 tutukanlar, adasham 8:40 болду. Дубайдын өзүнүн сааты азыр 9:40 каякты көргөздү, мен так билбейм. Дубайга тур менен келген жакшыбы же мындай жеке бул жактагы мекендештердин чакыруусу менен келген жакшыбы? Кимде кандай ой пикир? Эгерде тур менен келсең кандай болуп калат? Гидтер менен бүт айлана жакшы кооз жерлерин көргөзүшү кандай болуп калат? Мына көрдүңүздөр, аэропорт видеонун башталганынан 5 мүнөттөн ашты. Ар жагынан баштап келе атабыз да, мына ушул чоң да ичи. Өтө чоң. Биз азыр кайсыл жагынан чыгабыз билбейм. Автобуста 5-6 адам кетип барат. Алдыда автобус толо кеткен. Мына бул жакта жүк ташуучу автобустар, машиналар. Ман деген машина экен, мен автобустун атын деледим.
көбүнчөсү Дубайдан жүк чыгып, жүк кирип турат, жакшы билесиздер. Мен кече уктум, автомашиналардын запчасттары бул Дубай шаарынан көп алып келет экен. Бул жакта арзан экен. Балки мына ошондой товарларды дагы биздин Кыргызстанга, башка жактарга да барышы мүмкүн бул жерден. Секторга жеткенге чейин тартып бара беренчи кандай болот? Эмне болот дегендей. Toyota машиналар көп экен. Toyota түрү. Мына Toyota бүтөр эте. Toyota Camry. Corolla Camry'ден. Жалаң Toyota сол жагында турган машиналар. Жеңил автобус. Пожарный машиналар түрү кайра бияка кеттик да биз. Бизде ягына келет атабыз. Ошол жагына келет атабыз. Ошол жакта биз самолет калып кетти. Азыр эмнеден жөнөсүн таппайсың самолет. Себеби окшош самолеттер көп экен. Эстасын да таппайсың, чоң экен. Мынасы эң чоң самолеттердин бири бул. Taşıyıcı, грузовой самолетler, ana жүктөр чыгат катарда. Экспо 2021 дейт, сары самолетти байкадыңыздарбы? Бер жагынан адам деле түшүп атат. Арбуз деген, арбуз. Мындай самолет өткөндө Кыргызстанга кондо го. Көрсал бизге жөнүлө баягындай дем алуулайын деп болмоду окшойт. Ошонун баарында Кыргызстанга чыгып барса, мынакей самолет. Бул дагы жанагындай немерак, андан бир аз кичинерээк. Онда турат сары. Нол турган деле Дубайдын самолеттор экен деле. Мына караңыздарчы, мына чоңду. Алдыда мына Дубайдын самолеттор. Биз эмнеге үчүн лента калып кетти. Прям сразу залга киргизип бербейт, Анткени биз кичинекей эле самолеттен келди окшойт. 3-6 катар 32 адамдан экен. Ошондо 200 адамдай адам батат. 200 адамдык самолет. Кыргызстан нолорду 400-500 болуш керек, өтө чоң болуш керек карабыз. Кыргызстанда деле ушундай частный самолеты бар инсандар бар. Билесиздер? Частный самолеты барлар. Кыргызстандын карызы, экономикасы, бюджети 4 эле киши көтөрүп кое тургандай бизде инсандар бар. Өзгөчө. Келдик бе? Автобус навшып.
Dubai. Oh. Bye. Buy this car, sir. Buy this car now. Ticket. BMW. Very good one. Урматтуу мекендештер, Дубай шаарындагы аэропортко келип түшүп, таможнядан өтүп, сумкаларыбызды алып алып, азыр кетип баратабыз, чыгып атабыз выходтан сыртка. Дубайдын аэропортуна ушул. Ого, биздин сүйгөн BMW автоунан жаңысы турат мынакей. Кереметти. Чындыгында BMW өтө сонун машина, сөз жеткис машина. Мен BMW-ны 2012-ден баштап 9 жыл миниптирмин. 9 жылда мени эч кандай бир жолго таштаган жок. Талага таштап койгон жок. Ар бир кызматыбызга иштеп берди. Кызмат кылып берди. Баягы адыр толорго чейин айдап жүргөн учурларыбыз болду, көрдүңүздөр. Кыргызстандан 7 дубан кыдырдык. Те жогордон алсам Ысык көлдүн түп, Каракол, Тоң, Чүй, Талас, Нарын, Ош, Жалал Абад, Баткенге чейин кыдырдык. Жакшы билесиздер, мына ошол жактарга чейин барып, биздин BMW автоунабыз өзгөчө кызмат кылып берди. Машинанда ак жолтой болот чындыгында. Ак жолтой машина экен. Керемет, өзгөчө керемет. Сонун, Кыргызстандын кооз жерлеринде салып жүрсөң, мындан да сонун. Бирок бул жер дагы өзгөчө сонун экен. Мен алдыда өзгөчө кооз жерлерди сиздер менен бөлүшөм, буйруса. Экрандан алыстабаңыздар, туура ой пикир калтырыңыздар. Тура комментарий калтырыңыздар. Быйыл чындыгында өтө риск болду. Себеби жолубуз, күнүбүз, убактыбыздын бардыгы Баткен жолунда калып кетти. Албетте чарчадык дебейбиз, бирок өтө нагрузкада жүрдүк, көрдүңүздөр. Кудайым буйруган экен, мына ушул 3 үйдү толугу менен бүтөр замат Дубайга барасың деп Алла таалам насип этип койгон экен, мына келип калдык. Бунун бардыгы Алла тааланын амири менен, иншалла. Аллах разы болсун. Бар болуңуздар, тынч болуңуздар, бизди сыйлап урматтап аткандар. Алдыда өтө сонун видеолор менен бөлүшөбүз.